Саламатсызбы мекендештер. Бүгүн бизде конокто десем да болот. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамбырчиев Эмилеркич Москвага кош келиңиз. Мына 4 күн болду келгениңизге. 4 күндөн бери чогуу жүрөбүз. Жөнөкөй мигранттар менен жолуктуңар, активисттер менен жолуктуңар, аялдар кеңеши менен, жаштар канаты менен, спортчулар менен, диний өкүлчүлөр менен жолуктуңар. Ошонун баарынын бир вопросу бар да силерге. Регистрацияны эмне кылабыз деген вопрос. Ошо боюнча өзүңөрдүн коллегаларыңар бияктан жолуктуңар, Госдуманын депутаттары менен. Кыскача биздин мекендештерге ошо боюнча бир түшүндүрмө берип кетсеңиз, чечилеби негизи бул маселе? Эл өкүлү катары силерден сурап коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биринчиден, Кубанычбек мырза, туура айтасыз. Ушул 4 күндүк иш сапарыбызда көптөгөн маселелер көрдүк, уктук. Бирок эң эле негизгиси бул жанагы каттоо маселеси экен. Каттоо маселеси бүгүн эле коюп чыгып калган жок да. Бул маселе көптөн бери келаткан маселе. Бул боюнча өзүңүз көрдүңүз, көчөгүн депутаттар менен жолугуп, Госдуманын болгон жагдайдын баарын түшүндүрүп айтып бердик. Бул эми чечилүүчү маселе. Тилекке каршы бул биз тараптан чечилүүчү маселе эмес. Биздин аткаруу бийлик сунуштарын берген күндө дагы бул мыйзам алкасында гана чечилет. Муну деген ушул өзүбүздүн эле коллегалар, Госдума депутаттары чечип турган маселе. Бирок көчөгүнү ушул өзүбүздүн коллегалар бүт толук кандуу маалыматын алып, көрсө буга чейин буларда маалымат болгон эмес экен. Себеби дегенде бул маселе бир гана биздин Кыргызстан жарандарына залакасы тийбестен, бул керек болсо өздөрүнүн ички саясатына тие турган маселе. Ошол нерсени биз өтө жакшы, маңыздуу кылып түшүндүрүп айттык. Түшүндү, жетекчиликке чейин жеткиребиз деген убадаларын берди. Ошону менен мен ойлойм, буну эми эки тарап чогулуп отуруп чечиле турган маселе да. Кудай буйрса чечилиш керек деген бир өзүм ниетим бар. Эмилеркич, анан дагы бир көйгөй. Мисалы үчүн биздин мекендештер Батерде жашайт, квартирада. Бирок ошо Батердин ээси бул өзүнүн бизнеси да арендага берип атпайбы, бирок ошого регистрация койгусу келбейт. Мекендештер балким 5 киши жашайт бир квартирада, балким 3 комнаттуу бөлмөдө 10 киши жашайт, балким 15 киши жашайт. Бирок негизи ошо арендодатель, Батер берүүчү, ижарага берүүчү, он обязан поставить на миграционный учет. Баарыбыз билебиз да. Бирок ошону койбойт да. Ошо боюнча эмнеге мигранттар орусча айтканда должны страдать. Ошо биринчи ошондон сурак алса болот. Экинчиден болсо жумуш берүүчүлөр. Биздин мекендештер официалдуу турда иштейбиз десе дагы, тилекке каршы баягы жумуш берүүчүлөр эмгек келишимин түзбөйт да. Ошолордо ответственность болуш керек. Ошолорду үйрөтпөйлүбү? Ошого да үнүңөр жеткизбейсиңерби? Ал боюнча ошол эле коллегалар менен маселе көтөрүлдү. Себеп дегенде бул Батер береби, жумуш келишимдерин түзөбү, эмне себептен булар ачык айкын көргөзүшпөйт. Себеби дегенде өздөрүнүн салыктарынан кача турган бир жолдору бар да. Ошол болбош үчүн биз айттык. Биздин депутаттарга түшүндүрүп айттык. Биздин жарандар салык олобу, соцотчисление болобу баарын төлөгөнгө дайын. Бизге ошол жолун гана түшүндүрүп бергиле, кандай алып төлөш керек. Анан мыйзамдаштырып бергиле. Эмне себептен өздөрүнүн жарандары айлык акысын, жанагы келишимден түшкөн акчаларын алыш керек дагы, бирок биздин жарандар салык төлөөчү катары жок болуш керек да бул жерде. Ошо маселе көтөрүлдү, буларга да өтө кызык болду. Себеби дегенде ушунун кесепетинен көптөгөн жанагы коррупциондук элементтер булдар өздөрүндө пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошо жою максатында булар өздөрү кызык. Бул нерсе айтылды, үнүбүз жетти деп мен ойлойм. Жакын арада жоопторун беребиз деп бир сунуш берди да. Анда демек Батер берүүчүлөр дагы, анан кийин жанагы жумуш менен камсыз кылчу работодательдер дагы жоопко тартып, аларды дагы сөзсүз түрдө өтүнөбүз, деп алар биздин жарандарды биринчиден Батерине койсун, экинчиден эмгек келишим берсин деп. Андан азыр ошону биз так кесе айттык аларгачы. Биз андан качкан жерибиз жок. Биз өзүбүз кызыкпыз төлөгөнгө. Ал жок эле, мыйзамсыз эле көптөгөн жанагындай коррупцион элементтер бар экен, ошол жерге төлөп атышат да. Аны бирок мыйзам алкагында төлөйлү мамлекетке деген мына биздин жарандардын бул талабы. Себеби дегенде канча төлөсө ошончо соцотчисление болот. Эми ар бир эле жаран ушул ойдон иштеп жүрө бербейт өмүр бою. Пенсия деген убакыт келет. Ошондо пенсия алганга булардын өздөрүнө шарт кийин түзүлөт. Анын баарын биздин жарандар түшүнөт. Ошону мыйзам жагын тууралап берсин деген бир өзүбүздүн сунуш талабыбыз болду. Түшүнүктүү, анда жыйынтыгын эми күтөлү анда. Андан тышкары Эмилеркич, өтө көп мекендештер такси сферасында иштейт, курьер болуп иштейт. Анан кийин ошолордун жарымы самозанятый да. Самозанятый мекендештер тилекке каршы ошо эмгек келишимен кылып туруп, ошонун негизинде өзүнүн регистрациясын узарта албайт. Ошо самозанятыйды ошо официальный полеге эмгек келиши менен приравнять эткенге коллегаларыңа сунуштанган мүмкүнчүлүк болобу негизи?
Бул сунуштар буга чейинки айтылган бүт талаптарга бул сунуш да кошулду. Бул сунуш менен ушу баардыгына бир так жооп беребиз деп ошол тараптан бир жакшы жардам көргөзөбүз деген бир акыркы сөздөрүбүз болду да. Мен ойлойм бул эми чечиле турган маселелер. Буну атайын ушу эки тараптуу бир жолугушууларды өткөрүш керек да, буюрса. Анда силер баягы элдин өкүлү катары кепилдик бересиңер, ошону аягына чейин чыгарып туруп, ошо бизге дагы мекендештерге отчет кичинекей берип тургандай кылып, ошо чечилди, бул маселе чечилди, бул чечилди деп, мисалы үчүн. Сөзсүз түрдө эми бул чечилет деп кепилдик эч ким бере албайт. Себеби дегенде бул мыйзам Россия Федерациясынын алкагындагы мыйзам. Биздин Кыргызстандын мыйзамы боло турган болсо, анда сунуш берип, кичине бир көмөк көргөзүп, биз кол кабыш кылмакпыз. Ошол себептен бирок бул айтып атпайм, биринчиден биз айтып аткан талаптардын баардыгы бул Россия Федерациясынын өздөрүнө кызык боло турган мыйзамдар өзгөртүүгө жаткан да. Ошол себептен булар өздөрү кызык, өздөрү аракет кылып туруп бизге жардамдарын бериш керек. Бул ички жана сырткы саясаттарына тиешелүү маселе да. Эмеркеч, акыркы убактарда соц сеттерден биз мекендештер элчиликтин кызматы боюнча, жумуш боюнча бир аз сын тагуулар болуп атат. Ошо боюнча бүгүн элчиликке барып консулдук бөлүмүн көрүп келдиңиз, Ошо боюнча дагы вот эмне үчүн жетишпей атат? Эмнеге ошо элдин баарын обслуживать эткенге жолу болбой атат? Сиз барып сүйлөшүп келдиңиз, көрдүңүз өз өзүңүз менен. Ошо боюнча да комментарий берип кетиңизчи. Эми элчилик боюнча мен буга чейин деле комментариямды бергем. Кудайга шүгүр, биздин жарандардын саны мынакей миллиондон ашыптыр да бул Россия Федерациясында. Анан ушул миллиондон ашкан жарандарга оңго жетпеген өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар экен, элчиликтечи. Биринчиден физикалык түрдө кантип алар жетишет деген маселени башында эле көтөргөм. Муну кичине жок дегенде айлык майнасын көтөрүп, ошол эле кишинин саны көбөйүш керек, кызматкерлердин деген маселе көтөргөм. Буга чейин деле келип мен көрүп жүрчүмүн элчиликти, иш чараларын көрө турган болсок, көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Бүгүн бардык атайын ушул Идин окно деп бир жакшы имаратты ижарага алышып, ичтерине ушундай болгон жакшы шарттарды түзүптүр. Шарттар дейин десем, ошол баягы электрон очереди бар экен. Ичинде жайдын ысыгына карабай салкын жерде отурушат экен. Эми аны өскөсү менен көрдүм да. Ошол эле жана паспорт болобу, водительский көлүктөр болобу, баардыгы тең ошол ичинде сүрөткө түшкөндөн бери баягы элди кыйнабайлы деген бир шарттар түзүлүптүр да. Мен ошол көрүп ынандым, абдан кубандым. Мен муну ошо өзүбүздүн жарандарга, мекендештерге айтып коет элем. Ачык айкын биздин элчиликке кирсеңер да болот экен, болгон талаптарды талап кылсаңар болот экен сунуштарыңарды. Аны менен бирге дагы бир нерсени айтып коеюн деп элем. Бир гана кемчиликтер, кемчиликсиз болбойт да. Ошол эле көптөгөн жарандар юридикалык вопростор менен, суроолор менен кайрылат экен. Тилекке каршы аны убагында жооп бергенге, убагында чыгып барып, ошол көйгөйдү көтөрүп, биздин талабыбыз талашканга болгону ушул биз 3 юрист бар экен да. Кесипкө 3 юрист бар экен, эми ал жетпейт да эчкимге. Күнүнө мага айтышты 600дөн ашык жаранды кабыл алабыз деп. Эми ошол тилекке каршы ошону мен жергиликтүү биздин аткаруу бийликке айтып кетет элем, жетекчилерине. Ошол жагын бир жакшыраак карап, сунуштап, бул жарандардын үнү бөлүп, кызматкерлерге атайын орундарды ачып бериле дагы иштешсин. Өздөрүнүн ички каражаттары бар экен, болгону эле улук саатты сурап атышыптыр. Улук саатты ошол кабинет министрлигине сурап атыптыр. Каттар кетиптир, бирок ушу турат дейт да. Өздөрүбүз айлыктарын төлөп коебуз дейт. Ошол жагын тез арада карап жардам бергенге мен чакырат элем да, аткаруу бийликти. Демек, элчиликтин штатын көтөрсө, мисалы үчүн азыр 600 киши кабыл алып атса, анда 1000 кишиге чейин кабыл алганга мүмкүнчүлүк болуп калат экен. Сөзсүз түрдө өзгөчө азыр аябай чукул учурда чечиш керек да бул маселеничи. Көптөгөн маселелер көтөрүлүп жатат. Ошо элчиликтин алкагында, ошол эле диаспоранын алкагында мен көрдүм иш чараңарды. Акырын чечилип иштер жүрүп атыптыр да. Ошону мен бирге өзүм мындай бир сунуш бердим. Билим берүү тармагын ала турган болсо, көптөгөн маселелер бар да. Эми ал багы кагаз түрүндө гана калып калып атыптыр да. Ошону кичине иш жүзүнө өткөрүш максатында, мисалы биз өз атайын площадка түзсөк болот. Аны онлайн режимде эле, онлайн алкагында эле бетме-бет отургузуп, өзүбүздүн мигрант жарандардын үнүн угуш үчүн ошол эле биздин аткаруу бийликтин жетекчилери болобу, кызматкерлери отургузуп, ошол жерден так кесе жумуштарды аткарганга мисалы шарт түзүп бериш керек да. Ошол бир площадка түзүп бериш керек.
анын баарын протоколировать этип туруп, протокол жүзүндө татынакай тапшырма берип, ушуну аткарганга ар бир кызматкер өздөрүнүн ишин так аткарыш керек да. Мен түшүнүгүм боюнча эмнеркич анда онлайн площадкалыгында мисалы үчүн мигранттардын көйгөйүн бул жерден бир сыйра биз талкуулап туруп, мисалы үчүн 5 вопрос Министерство образования тиешелүү болсо, ошо билим берүү министрлиги менен Кыргызстан тараптан, андан тышкары жөнөкөй мигранттар менен Москва тараптан онлайн конференция кылып биз түз суроолорду бере алат экенбиз. Мисалы үчүн биздин балдар окуусу боюнча, мектепке орнотулганы боюнча. Андан тышкары ошол эле функцияны анда ар бир министерство менен иштесек болот. Здравоохранение, социальное развитие, Минтруд менен бардыгы менен туурабы? Топ-туура. Биздин аткаруу бийлик болобу, мыйзам чыгаруу бийлик болобу, биз ар дайым дайынбыз. Угуп, жарандарыбыздын өз мекендештерибиздин үнүн угуп, аларда айтылган көйгөйлөрдү чечкенге мисалы мен ойлойм, мындан эч ким качпайт. Ошон үчүн биз ар дайым дайынбыз деп мен ачык айкын алдын ала айтканга мисалы укугум бар да, мен айта алам. Эмнеркич анда сунуш как раз ушул жерден алыс кетпейли. Анда айына бир жолу бир министрлик менен онлайн конференция түзүп өткөрүп турсак, биз бияктан Москва жергесин тийиштүү активисттерди чогултабыз. Силер болсо тияктан тийиштүү министрликтер менен онлайн конференция өткөрүп туралы. Ошондо кичинекей көпүрө түзүлөт экен. Сөзсүз түрдө бул өтө жакшы, эффективдүү. Мен ойлойм ушул бир ушундай болгон кырдаалдан чыгып кете турган биздин бир жакшы жаңы жол деп ойлосом болот да. Эми ошону ишке ашырыбыз керек ба, сөз түрүндө калтырбай. Все, анда биз болсо уруксаат берсеңиз ушу мекендештердин атынан анда силерден улам сурап турабыз. Ушуну жыйынтыгындагы биз чагылдырып турабыз. Силер анда учкашкандан кийин түшө качпайлы. Аягына чейин ушул иштерди чыгарганга биз дагы Кыргыз диаспора кеңеши, диаспора жааматы абдан кызыктарбыз. Эмнеркич, ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса бул жолугушуунун бүт бар натыйжасы чыгып, мекендештерди жакын арада кубантабыз деген ойдомун. Рахмат, чоң рахмат. Дагы мүмкүнчүлүк менен пайдаланып баардык мекендештерди мен ушу келе жаткан Кыргызстандын эгемендүүлүгү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө, ички болобу, сырткы болобу саясатына, туруктуулугуна чоң салым кошкон бул сиздер. Ошон үчүн кыргызстандыктардын баарынын атынан мен каалоо тилек айтып кетсем жаңылышпайм. Ар дайым аман болуңуздар. Алыс жерде жүрөсүздөр. Күч кубат сиздерге, ден соолук болуңуздар. Анан каргашал жанагындай бөөдө кыстардан тышкары болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Рахмат. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер.